Жалал Абад шаары азыр Манас шаары болуп өзгөргөндүгүнө байланыштуу мыйзамга толук өзгөртүүлөр киргизилди. Ал боюнча биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич кол коюп берди. Анан кийин Жалал Абад шаарында стела курулган, Жалал Абад шаар деген. Анын ордуна биз спонсорлор тарабынан бюджеттен акча кетпесин деп Манас шаары деп стеланы орнотуп атабыз. Бүгүнкү күндө тамгалар баарды келип бүттү. Эртеңден баштап туруп тамганын башкы тамгасы коюла баштайт. Кудай буюрса кечке чейин бүтүргөнгө дагы мына тапшырманы коюп, ал боюнча тыгыз көзөмөл алып атабыз да. Манас деп Манастын атын шаарга койгондон кийин Манас проспектиси, Манас улицасы деген бизде ар бир управада бирден бар да. Ошолордун аттарын эми баягы 40 чоро, 40 досу ошонун аттарын коёбуз деп атабыз да. Анан мына темир жол, Пакта көчө деген дагы көчөлөрүбүз бар да. Аларга да баягы 40 чоронун чоң көчөгө аттарын коёбуз деп атабыз да. Себеби бул тарых, эртеңки күнү биздин балдарыбыз эч качан унутпашыбыз керек.